Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'alaga şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar olsun. Hurmatly bir toğandar, bu dünyada uşu bir hakikat var eken, bu adamlardan ozun tıyıp olbaydı eken. Adamga jagam, kojoga jagam, biige jagam, je bolboso degen kata түшүнүктөрдүн бардыгыбыз арылалы. Жүрөгүбүздү ошондой путтардан сактай тазалайлы бардыгыбыз. Бул бир адамга жагып калам, бирөө мени айжактырып калса экен, ушу кылып атканымды көрүп калса экен, намаз окуп атканымды көрүп калса, садака берип калганымды көрүп калса деп, адамдарга жагыш же болбосо башка Кудайдан башка нерсеге жагыш жүрөгүбүзгө кирип кеткен болсо, урматтуу бир туугандар, бул бизди жакшылык жолго алып барбайт. Бардыгыбыз жүрөгүбүздү тазалап, мен Кудайга жаксам болду деп, Алла Таала буйруган нерсени кылып, Алла тыйган нерседен тыйылганга аракет кылалы. Хадиси кудусийда Алла Таала мен 3 түрлүү адамды жакшы көрөм дейт. Дагы 3 түрлүүнү андан артыгыраак жакшы көрөм деген. Мен кичипейил, кедей адамды жакшы көрөм дейт. Кедей болгондо да кичипейил болуп, дайыма ушу колу көкүрөгүндө болуп, адамдарды суйурмат кылып, кичипейил жүргөн кедейди жакшы көрөм. Бирок өзү бай болсо дагы байлыгына чиренбей кичипейил болгондо андан артыгыраак жакшы көрөм дейт. Мен ушу мына бу аксакал аталарыбызга окшогон ушундай карып калган кезинде да мечиттерге каттап, Аллахым сенсиң деп зикир кылып, Аллага баш ийген картаң адамды жакшы көрөм. Бирок колунда күчү, белинде күчү, акылы ордунда болуп, жаш болуп туруп, Аллага баш ийген жигитти андан артыгыраак жакшы көрөм дейт Алла Таала. Мен өзү бай, жоомартты, бай, бирок жоомарт дагы, адамдарга жардам берет, Алла жолунда ушу мал дүнүйөсүн сарптаган жоомарт байды жакшы көрөм. Бирок өзү кедей болуп туруп, жоомарт болгондо андан артыгыраак жакшы көрөм дейт. Жашообузда көрүп атабыз го бир туугандар, канчалаган бай бар, ушундай колу жумуктар бар. Бирок кээ кедей байкуш, бечара күнүмдүк жашоосун зорго өткөрөт, бирок ушундай жоомарттар бар. Акыркы тыйындарын адамдарга бербей турган, акыркы тыйынына дастаркон жасап, адамдарды сыйлап кое турган, ажатты ача турган кедейлер бар. Көрдүңүз, Алла Таала кимди жакшы көрөм, кимди андан артыгыраак жакшы көрөм деп атканынан. Эми Аллах хадиси кудусийде мен 3 түрлүү адамды жаман көрөм дейт. Дагы 3 түрлүүсүн андан бетер жаман көрөм деген. Кимди текеббир болгон байды, бой көтөргөн, мал дүнүйөсүнө мактанган, алган машинесине мактанып, адамдарды таман асты көрүп жүргөн текеббир болгон байды мен жаман көрөмүн. Бирок өзү кедей болуп туруп текеббир болгондо андан бетер жаман көрөм дейт. Көрдүңүздөр, текеббирликти Алла Таала жаман көрөт. Мен өзү жаш болуп туруп күнөө кылган жаш жигитти жаман көрөмүн. Жаштыгына таяныбай кайчы деп, ушу акылына таянып, дайыма күнөө кылган күнөөкөр жаш жигитти жаман көрөмүн. Бирок белдери бекчейип, төрүнөн көрү жакын болуп, ушинтип өзүн өзү зорго алып жүргөн бир картаң, күнөөкөр, күнөөнү көп кылган картаң адамды андан бетер жаман көрөмүн дейт. Мен колу жумук болгон сараң кедейди жаман көрөмүн, бирок бай болуп туруп сараң болгондо андан бетерирээк жаман көрөмүн дейт Алла Таала. Урматтуу бир туугандар, ушул нерселерден кимди жаман көрөт, кимди андан бетерирээк жаман көрөт, кимди Алла Таала жакшы көрөт, кимди андан артыгыраак жакшы көрөрүн хадиси кудусийден жакшы түшүнүп, биз Алла Таалага жагайын деген амалдарды кылалы. Алла Таалага жакындаганга аракетибизди кылалы. Кыска дүнүйөдө Алланын ыраазылыгын утуп, Алла Тааланы ыраазы кылып дүнүйөдөн өтүп кетишти ар бирибизге Кудайым насип кылсын.